Бүгүн 29 апрель күнү калаанын бардык мектеп окуучулары үчүн шаардык прокуратура тарабынан үй бүлөлүк зордук зомбулук, жыныстык кол тийбестик, кылмыштуулук жана аракетчилик темалары боюнча семинар өтүлдү. Бул иш-чара Кара-Кыргыз автоном облусунун жана Кыргыз прокуратурасынын 100 жылдыгына карата уюштурулган. Бүгүнкү өткөрүлүп жаткан иш-чара Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарынын түзүлгөн 100 жылдыгына карата мектеп окуучулары арасындагы кылмыштуулук, аракетчилик, үй бүлөлүк зордук зомбулук темасында окуучулар арасында семинарды сабак өткөрүп жатабыз. Ошол учурда бул семинар сабакта биз окуучулар арасында активдүү катышканга, өзүн ынтыкан көрсөткөндөргө, өзүн үлгүлүү алып жүргөн окуучуларга берекчиликтерибиз бар. Семинарда Балыкчы шаарынын прокурору Баймырза Маатов жана прокурордун улук жардамчылары Айнур Абдыгапарова, Данияр Асанов, ошондой эле мэриянын социалдык саясат боюнча башкы адиси Жазгүл Самутинова, билим берүү бөлүмүнүн тарбия иштери боюнча жетектөөчү адиси Эльзада Керимбаева сөз сүйлөштү. Жыныстык кол тийбеси биринчи кезекте жаш желектерге тиешелүү жана алардын нормалдуу адабияттык дене бою жагынан өнүгүшү, бул адамдардын дүйнө таанымына жана психикасына калыптанбаган бойго жеткендердин бузуку аракеттер, сексуалдын өздөрү жолдогу аракеттер жана башка аркылуу канааттандырарлык таасир этүүсүнө жол берилбештиги менен шартталган. Бул жаш желектердин туура физикалык, психикалык жана адеби аклак өнүгүүсүнө жана тарбиясына коркунуч келтирет. Маалыматтарга караганда 1924 жылы 22 ноябрда Кара-Кыргыз автоном облусунун революциялык комитетинин токтому менен эл комиссарлыгынын алдындагы юстиция системасында 15 адамдан турган биринчи улуттук прокуратура түзүлгөн. Эң эле биринчи максаты ошо балдар деген кылмыштуулукту мындай түшүнүп, андан ары болуп, укук деген эмне. Биз деле мектептен иш-чара өттүк. Ар кандай квесттерди өттүк, квиз өттүк, викториналарды кылдык. Мындай тарыхын, прокуратура жөнүндө айтып берсең, балдар мындай көп түшүнө албайт экен. Анан кичине мындай адаптировать этип туруп, ушу балыкчынын прокурору ким, кандай форма кийет, имараты кандай деген ушундай суроолорду бердик мектептен. Анан ошону көрүп, деп туруп өзүнө мындай жакын болгон нерсесин бат түшүнөт экен да. Бүгүнкү иш-чарада өзүмө көптөгөн маалыматтарды жана ошондой эле зомбулук, зордук зомбулукка кандай иш-чара алып барууну, ошондой өзүмө керек маалыматтарды алдым. Семинардын жүрүшүндө үй бүлөлүк зордук зомбулук, жыныстык кол тийбестик, кылмыштуулук жана аракетчилик темалары боюнча окуучуларга маалымат берилди. Ошондой эле окуучулардын суроолоруна жооп беришип, активдүү катышкандарга атайын белектер тапшырылды. Бүгүн бизге прокуратурадан келип, кылмыштуулук, кол тийбестик жөнүндө айтып беришти. Биз өзүбүздүн суроолорубузду берип, кызыктуу отурдук.